Саламатсызбы кадырман теле көрүүчү, агарып аткан таңда таң кереген бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт. Ар бир үйдө дайыма тынчтык болсун, ошондой эле жылуу жумшак төшөктөн ойгонгондо дайыма маанайыбыз жакшы болсун. Биз болсо көрсөтүүбүздү мына ушундай аруу тилектерибиз менен баштайбыз. Негизи акыркы жылдары кыргыз киносу мурдакыга салыштырмалуу акыркы 5 жылдыкта биз күтпөгөн, биз ойлобогон багытта жакшы жакка өнүгүп жатат. Бардык кинотеатрларга барып кинолорду көргөндө биз көрүүчүлөр дайыма ыраазы болуп, кубанып, сүйүнүп, кыргыздар дагы ушундай кино тартат турбайбы деп кубанып келген учурларыбыз көп эле болуп атат. Бүгүн дагы биз студияга атайын кино жаратуучуларды тагыраак айтканда конокко чакырдык. Анткени буйруса жакында көрүүчүлөрдүн назарына жаңы тасма тартууланганы турат. Кара чач деп аталган кино тасма тартылган. Мына ушул кино тасманын жаратуучуларын бүгүн биз атайын конокко чакырдык. Конокто кимдер келди деп турган болсоңуздар, эң башкы эле ушул кинонун башкы каарманы, сиздер өзүңүздөр баамдап калдыңыздар болуш керек. Кара чач деп айтып атабыз кинонун атын демек. Мына ушул Кара чач кино тасмасынын жаратуучулары бүгүн бизде конокто. Сценарийин жазган, башкы каарман, режиссеру бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кош келиптирсиздер. Саламатчылык. Дегенде ыраазычылык билдирем. Атайын убактыңыздарды бөлүп болгондо дагы ордолу оштон бери келип биздин эфирге келип бергендиңиздер үчүн дегенде сиздерге ыраазычылык билдирем. Эми Кара чач тасмасы алдыда биздин назарыбызга тартууланган турат экен. Эми кино жөнүндө бир аз айтып бериңиздер, өзү кандай кино? Буюрса 20-марттан баштап өлкөбүздүн бардык кинотеатрларында тасма жарыкка чыккан атат. Буюрса кино Кара чач деген жаштыгында бир аз травма алып калган, психологический травма. Бирок ошол травмасын тренировка, спорт менен жеңип чыгып, анан ошол мага травма алган инсандардан өч алам деген максаттагы бир эле максатты көздөгөн кыз жөнүндө кино. Ошонун башкы каарманын Эльзада Момунжанова ойногон спортсмен кыз. Алыш күрөш боюнча дүйнөнүн 3 жолку чемпиону. Дагы көптөгөн спорттун түрлөрүндө машыгат, универсал. Режиссер бул Азамат Турат уулу, Асат Продакшн студиясынын негиздөөчүлөрүнөн бири. Ошол. Урматтуу теле көрүүчү, мынакей көрдүңүздөрбү, бүгүн бизде жаңы кинонун жаратуучулары эфирде конокто. Кумарбек Нурумбаев, мына ушул кинонун сценарийин жазган инсан. Эльзада Момунжанова, Кара чач тасмасынын башкы каарманы. Азамат Турат уулу, режиссер. Эгерде мына ушул кино боюнча сурооңуз же болбосо жөн гана каалоо тилегиңиз болсо, экран астында жазылган номерлерге калтырсаңыздар болот. Эми сиз айтып өттүңүз да, кичинекей кезинде травма алып калып, анан ошол адамдардан өч алуу үчүн машыгып баштайт деп. Анан бул кинонун түпкү тамыры өсүп келе жаткан муунга өч алуу боюнча терс таасирин тийгизип калбайбы? Аягы кандай бүтөт? Маягы жакшы эле бүтөт, буюрса. Анан бул өч алганга эч качан жөндөп же агитация кыла турган жери жок. Ал жерде көрүп аткан киши өзү эле түшүнөт. Баягы бир селди карайт да, жанагы кыз өзү. Эми кээ бирлери бар да түшүнчүк кетет, же балдарымды калып кетсе, балдарымды алып кетет. Бираз чындыгында көпчүлүк түшүнчүк кетет да. Бул Кара чач жаштыгында атасынан да, апасынан да калат. Бирок өзүн таштабайт да. Элизада айым, эми сиз кантип мына ушул Кара чач киносунда башкы каарман болуп калдыңыз? Мага ошол өзүм спорт тармагы менен алектенгеним үчүн, ошол өзүм каскадерство менен алектенгеним үчүн бул кинону мага ылайык көрүшүп, аябай өздөрү чалып сунуш кылышкан. Анан дароо эле кабыл алдым. Албетте ар бир адамдын бир каалоосу деп ойлойм. Башкы актриса болуп бир кинодо катышса. Ошентип кабыл алып калдым. Негизи жашоодо токтоо мүнөз экенсиз да? Анан кинодо кантип роль жараттыңыз? Жашоодо негизи шайыр эле адаммын. Кинодо негизи менин образым токтоо, бир калыптуу, ошол бир максат менен көздөгөн, көп күлбөйм деле кинодо. Ошондой өч алуу максатында машыгуу учурлары бар.
мушташ. Кайсыл жерин аткаруу кыйын болду? Мага ошол менде чынында актерский билим жок. Мындай ыйлоо болсун, мындай каткыруу болсун. Бирок ошо ыйлаш бир аз мага кыйын болду. Жашоодо негизи мынтип ыйлайм, бир кино көрүп атып эле кайгуу болсо ыйлай. Жашыксыз бир нерсе болсо эле көзүңүздүн жашы агылат. Кинодо бирок ошол мындай камера алдында сүрдөдүмбү? Көп кишинин жанында ыйлай албадыңыз. Бир аз кыйын болду. Анан өтө эле кыйналган жокмун. Ошол мага ылайыктуу образ кино болгон үчүн көп кыйналбадым. Негизи сиз бир гана кинодо башкы ролду жаратпай, сиз эми каскадер экенсиз да. Бул боюнча айтып бербейсизби? Анткени эми айымдарга оор кесип да. Баарыбыз эле ошол жанагы Джеки Чан, Ван Дамдын киносун көрүп жоңойсок керек кичинекейибизде. Анан өзүм спортко кызыкканым үчүнбү, мындай кичинекейимден негизи каалоочумун да, ниет койгон экенмин деп койдум. Ошол убакта аябай каалап, анан бир учурда мындай бир экшн кино ниет тартып калдык, видео, Instagram үчүн эле. Кыска 3-4 минуталык мушташный видео. Аябай жакшы кетти, адамдарга жакты аябай. Анан ошол видеодон улам мага Турциядан ушундай сунуш келди. Анан негизи көп түшүнүгүм жок болчу, каскадер эмне кылыш керек, кандай болуш керек деп. Мен ошол жактан көп нерсе үйрөндүм. Мага спорт көп жардам берди десем болот. Мага жеңил үйрөнүшүм аябай үйрөнүшүм жеңил болду. Күрөшкө, мушташтын түрлөрүнө, башка көптөгөн спорттор менен катышканым үчүн чынында жеңил болду, бат эле үйрөнүп кеттим. Сиз бир гана Кыргызстандын кинолорунда эмес, Кыргызстандан сырткары дагы, мисалы, сиз айткандай Турцияда дагы кинолорго катышып, каскадерлик кылып келатырсыз да. Демек, Инстаграмдагы бир видеоңуз эле ушундай чет мамлекетке чыгууңузга жардам бердиби? Ооба, ошол мен менен чогуу ошол мушташкан бала каскадер болчу. Ошондон улам көрүшкөн го. Ошол биз иштешибиз келип атат ошол кыз менен деп. Сонун экен. Анткени учурда биз көпчүлүк учурда кээде баягы Инстаграмдын күчүнө ишене бербейбиз да. Демек сизге Инстаграм баягы каскадер болушуңузга дагы бир аз салымын кошкон экен. Эми Азамат Турат уулу режиссерден сурайлы, Азамат байке. Кино жөнүндө эми сиз дагы азын эле айтып бериңиз, кандай тартылды, кантип тарттыңыздар, канча убакыт кетти? Киного 3 ай убакыт кетти. 1 ай сценарий жаздык. 20 күнгөй съемка болду. 20 күндө подготовка болду. Сценарийди эмне жөнүндө тартабыз деп отуруп, Кумар досум экөөбүз айылга барганбыз. Айылга барып отуруп жаздык. Анан эмне жөнүндө тартабыз деп отуруп, анан Элизада оюзга келди. Инстаграмда видеолорун көрүп отуруп, анан бул кызга чалып сунуш бердик. Кино баш каарман болуп көрбөйсүңбү деп. Макулдугун берип, анан буга макулдугуна жараша анан жазып баштадык сценарийди. Сценарийди биринчи актрисаны таап алып туруп анан жазып баштадык. Сиздер тескерисинче сценарийди жазып, анан башкы ролду издебей, биринчи башкы каарманды таап алып туруп анан сценарий жазган турбайсыздарбы? Каарманга ылайыкташтырып. Анан сценарий жазууда кандай оорчулук болду? Сценарий жазууда оорчулуктар мындай болду. Элизадада актерчулук чеберчилик жок болуп, анан биз жазган тексттерди, биз жазган диалогторду бул ойноп бере алабы деген нерселер кыйын болуп атты. Анан ушундай Азамат ойлонуп, давай сүйлөбөй турган кылабыз деп. Азыраак сүйлөй турган кылабыз деп. Бул балиги травма алган кыз болуп атпайбы, буга сүйлөгөнүн эмне кереги бар? Андан көрө эмоцияларын көз менен, дене түзүлүшү менен бере турган кылып жазайык деп. Болушунча жөнөкөйлөтүп аракет жасапсыздар да? Жөнөкөйлөтүп, анан бүт баары андай накта, орусча натуральный деп коет го, бизде баары накта болду. Алла Таала бизди бардык жагынан колдоп атты да. Мисалы, бизге жамгыр керек боло турган болсо,
Биз жасалма жамгыр жасаган жокпуз. Өзү жаады. Жамгыр жаады. Бирок күткөн эмеспиз чындыгында. Табигаттын эмес. Ошо бир токойдун арасында баягы коркунуч деген жерин тартыш керек болду. Биз даярданып аттык. Биз эми ойлогонбуз. Жамгыр болсо жакшы болот экен эле дегенбиз да. Анан биз шлангы тартып келип, бирок жамгыр жаадырып коелу деген оюбузга деле келген эмес. Уже давай баштадык болуп атканда уже жамгыр сейлеп баштады да. Сразу анан азаматтар, Асат байкелер, давай жамгыр баштады, ушуда тартып калайлы. Шанс, Кудай колдоп атат да, ошол жерде да сүйүн таз, Кудай колдоп атат, тарталы деп эле. Ушул жерде жамгырлар аралашкан. Чыныгы жамгырлар. Баардыгы бүт натуральный. Элзадан бутунда бир аз травма болуш керек эле. Ал дагы натуральный травмасы. Атайын жасаган жоксуздар. Крем колдонулган жок. Боёгон жоксуздар бутун. Жакшы экен. Анан мына ушул тасманын мен түшүнүгүм боюнча өч алгысы келет экен. Анан ичинде сүйүү барбы, комедия барбы? Бир аз айтып бербейсизби? Анткени биз көпчүлүк учурда азыр комедиялык кинолорго көбүрөөк агып атабыз да. Күлкүбүз келип эле комедиялык кинолорго көбүрөөк барып атабыз. Анан комедиялык кинолордо баягы жеңил желпирээк жерлери көп болот, оңоюраак болот. Сиздерде кандай болду дегеним да? Бизикинде күлө турган жери жок. Ыйлап чыгабызбы? Ыйлай турган сахнасы дагы бар. Көбүнчө ушу драка көп. Көбүнчө эмоция да. Молодец, айлады деп отурат. Азамат ушундай кылыш керек эле деп отурат. Кинону көрүп отурганда илгери апаларыбыз, ай артыңдан келатат деп эле баягы кошулуп сүйлөп көрчү эле го. Бурул артыңан урган атат деп ошентип көрөт окшойбуз анда. Урушкан атканда тиги туруп баратса отура кал, азыр урат депчи. Жакшы экен. Анан эми качан премьерасы болот, кандай болот, кандай даярдыктар болуп жатат? Азыр даярдык рекламаларды берип атабыз болушунча. 19 март Ош шаарында закрытый показ болот. 18 март Жалал Абадта закрытый показ болот. 20 марттан баштап кинотеатрлардан коюлуп баштайт. 20 марттан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында, жабык көрсөтүү Ошто гана болот? Ош Жалал Абад. Ош Жалал Абадта болот, Бишкекте жок. Бирок барып көрө алсак болот. Жакшы экен. Анда атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Мен убакыт деген ушундай тар экен, бат эле өтүп кетет экен, билинбей эле. Телегөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп атсаңыздар болот, эркин микрофон берейин. Урматтуу телегөрүүчүлөр, Кудайдын буйругу менен Кара чач кино тасмасын тартып жарыкка чыгарганы турабыз. Колдоо иретинде болсун. Кыргыз тасмасын ушинтип өнүктүрөбүз, буюрса. Мүмкүн болсо, убактыңыз болсо, барып көрүп, өзүңүздүн ой пикириңизди айтып, биздин өнүгүүбүзгө салым кошуп кетишиңизди суранабыз. Элза дайым. Рахмат чоң сиздерге дагы. Ушинтип биз менен баарлашып, эл менен байланыштырып турганыңыздар үчүн жалпы жаманыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле 20 марттан ар бир кыргыз жаранын кыргыз кинотеатрларынан күтөбүз. Режиссеру. Эфирден пайдаланып, ушу кинодо бизди колдогон, бизге көмөктөшкөн адамдардын баардыгына ыраазычылык билдирип калайын. Сиздерге дагы чоң рахмат. Ыраазычылык билдирем. Эми ар бир кинотеатрда орундар калбай, анан жөнүн гана кинону көрбөй, тасманы көрбөй, ар бирибиз ыраазы болуп, сыймыктанып, дагы кийинки кинолорун тартса экен деген аруу тилектер менен ушул сиздердин тасмаңыздарды көрүүгө биз аракет жасайбыз. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүн бизде конокто Кара чач кино тасмасынын жаратуучулары, тагыраак айтканда, мына ушул кинонун сценарийин жазган Кумарбек Нурумбаев, ошондой эле Кара чачтын ролун аткарган башкы каарман Элзада Момунжанова, мына ушул кинонун режиссеру Азамат Туратуулу конокто болду. 20 марттан баштап Кыргызстандагы бардык кинотеатрларда дал ушул Кара чач аталышындагы кино тасманы көрүүгө болот экен. Демек, биз дагы бардык телекөрүүчүлөрүбүздү дал ушул кино тасманы көрүүгө чакырабыз. Биз болсо азыр жарнамалык тыныгуу жарыялайбыз дагы, кайрадан кийинки коногубуз менен баарлашабыз.